Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу эжекелер, устазалар, рахмат бүгүнкү берүүбүзгө келип бергениңиздер үчүн. Бүгүнкү берүүбүздүн темасы исламдагы көрүнүктүү айымдар тууралуу сөз болмокчу. Андыктан бизге белгилүү болгондой, ислам тарыхында биздин энелерибиз бар болчу, көрүнүктүү мындай бир өздөрүнүн акыл кеп кеңештери менен, билимдери менен бизге мисал болуп бере ала турган. Урматтуу эжекелер, ушул биздин көрүнүктүү лидер айымдарыбыз тууралуу айтып берсеңиздер, ислам тарыхындагы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Албетте, бул биринчи эле Курандан алсак, Куран Каримде Айса энебиз, Мариям энебиз, Хадича энелерибиз жөнүндө көптөгөн маалыматтар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн аялдардын атын айтып өткөн. Ошолордун катарында мен силерге фараон аялы Асияны айтып берсем, ошол заманда мисалы фараондун залымдыгынан кутулуш үчүн айтканда бардык эркек төрөлгөн балдарды өлтүрмөкчү болгон. Муса алейхиссалам кичинекей бөбөк кезинде дарыядан агып келгенде, аялдын жөнөкөйлүгү жана ошондой эле мындай данышмандыгын карасаң, бул баланын жүзүндө жылуулукту карачы, ушуну өзүбүз багып алсак сага душман болуп калбастыр деди да. Бул аялдын данышмандыгы менен ошол чоң төрөлгөн эркектердин баарын өлтүрүп жаткан фараонго Аллах Таала кандайдыр бир акылына туюктукту берип койду. Ушул аялдын айтуусу боюнча фараондун үйүндө биздин ошол Муса пайгамбар таанылып калгандай ушул пайгамбарлыгын ошол жерден эле алды десек болот. Мындан келди аялдардын салымы дин үчүн, ислам үчүн аябай эле көп. Айта кетсек, бул Хадича энебиздин окуясын бардыгыбыз эле маалыматты окуп жүрөбүз, билебиз. Айша энебиздин бул өтө илимдүүлүгү жагынан жана ошондой эле биз мына пайгамбарыбыз Мадинага көчүп барганда, Мадина эли ушунчалык суусап турганда, Сулайм деп Анас ибн Маликтин жубайы, Малик деген кишинин жубайы, ошо Анас ибн Малик, Анастын апасынын мындай жөкөрлүк жагынан дагы, финансы жактан, моралдык жактан жардам берди, бирок өзүндө жок болсо дагы уулуну хадия кылып берип атат да пайгамбарыбызгачы. Бул эрктүүлүктү бир гана аял кыла алат. Аялдан башка эч ким кыла албайт. Ушул аялдар, эми айта кетсек, аялдар көп. Калган көрүнүктүүлөр ушул Хадича энебиз, Айша энебиз, Фатима энебиз. Деги эле исламда аялдардын орду өтө эле чоң. Рахмат, чоң рахмат. Дагы кандай айымдар тууралуу билесиздер? Эми дагы кошумчалай кетсем, ушундай эле бир сахаба энелерибиз да болгон, мисалы согуш таласында жаракат болгон сахабаларды дарылап, мисалы ошого ала кетсек, Урфейда разияллаху анха дагы өзүнүн исламга көп салымдарын кошкон. Мисалы ошол согуш таласында жаракат алып, канчалаган сахабалар жарадар болупту, ошолорду дарылап, ошо жакта биринчи ошо мечиттин жанында биринчи больничный палаталарды ачып, негизинен ошол сахаба энебизди биринчи больницаны түптөгөн десек дагы жаңылышпайбыз да. Эми исламга салымдарын кошкон көп немелерди атап кетсек болот да. Мисалы сахаба аялдар барып, ошо согуш таласында тамактары менен жада калса тамактарды алып барып, суусаса сууларын берип, ошо согуш таласында бул ислам ушул ислам таралуусуна көптөгөн немелерин кошуп салымдарын кошушканда, ошондо пайгамбарыбыздын деле айткан хадистери бар го, кыяматка жакындаганда көп исламды көп аялдар таратып калат дегенде, ошо мына азыр деле биздин коомубузда эле көп аялдарыбыз чыгып атат, Кудайга шүгүр. Ошолор аркылуу мисалы диндер тарап атат. Бир чети эне медресе, эне деп эле үйдө отурбастан, үйдө эле бир чүмкөл отуруп калбастан, конечно, биз бул чөйрөгө да чыгып, чөйрөнү дагы бир колго алып тарбиялоо биздин милдет да, ошо энелердин милдети. Рахмат, абдан жакшы мисалдарды келтирип кеттиңиздер. Ал эми мында биз мындай билдик, уктук сиздерден ислам тарыхында абдан бир көрүнүктүү айымдар көп экенин. Бул мындай бир аз гана бөлүгү деп ойлойм да. Ал эми азыркы убакыттагы мындай бир белгилүү айымдар тууралуу айтып берсеңиз, мусулман белгилүү айымдары тууралуу. Азыркы учурда да ошо жоголчан мусулман эже сиңдилерибиз көптөгөн
салымдарын кошуп, исламга көптөгөн кызматтар кылып келатышат. Азыр эле биринчи ойгома келген ошо Сингапурдун азыркы президенти жоолукчан аял Халима Якуб деп, уже 5-6 жылдан бери президент болуп көптөгөн жакшы иштерди аткарып, ошо өлкөсүнүн өнүккөнүнө салымын кошуп келатат. Андан тышкары ошол илимге, саясатка аралашкан көптөгөн жоолукчан айымдарыбыз бар. Мисалы үчүн Шамма бин Сухайл деп, бул ошо Араб мамлекетинде эң жаш министр болуп дайындалган 22 жашында. Ошол дүйнө жүзү боюнча эң жаш министр деп рекорд китебине да кирген да, Гиннес рекорд китебине кирген. Андан тышкары дагы ошо Мерве Кавакчи деп Турциядагы ошо депутатка шайланып, бирок ал маалда ошо жоолукчан аялдар жок болгондуктан, ал биринчи ошо жоого салынып присягага барганда эркектер аны кууп ошол жактан көз жаш менен ыйлап кеткен экен да. Анан түрк мамлекети анын жарандыгын алып койгон. Анан ушундай аял өзүнүн укуктарын коргоп, өзүнүн гражданствосын дагы өзүнө ыйгарып, азыркы учурда ошо Малайзиядагы элчи болуп кызматтанат дагы. Андан тышкары Гарвард университетинде дагы сабак берет. Ошол аял биринчи болуп жол ачып берип, азыр Турциянын парламентте көптөгөн аялдар эркин жоолукчан келе алат. Же болбосо, мисалы Афганистанда Жамиля Афгани деген муслима эжебиз, министр социального труда, замминистр, өзү ошо жаш кезинде полиомиелит менен ооруп, ошо бутунан ажыраган экен. Ошондой инвалид болгонуна карабастан көптөгөн иштерди аткарып, имамдарды окутуп, ошол эженин себепчи болуп азыр көптөгөн мечиттерде аялдарга дагы өзүнчө бөлмөлөр курулуп, дараталганга шарттар курулуп, ушундай көптөгөн иштерди аткарып келет. Илим жаатында да карасак, ошо көптөгөн доктор, наук, философ, профессорлор көп мусулман аялдар. Бир мисалды эле айта кетсем, ошо Бурчин Матлуб Актил деген жаш илимпоз, ошо Америка Аризона университетинде ушу жылдыздарды изилдеп атып, жаңы галактика ачкан экен. Ошол жаңы галактиканы анын атына галактика Бурчин деп аташкан экен. Бул кандай чоң жетишкендиктер деги эле айта кетсек абдан көп. Мисалы мен Бельгияга кетсем, эң биринчи дүйнө жүзүндө университет түптөгөн бул Фатима Аль-Фихри деген мусулман аял болгон. Бул жөн эле мусулман университетин эмес, негизи эле дүйнө жүзүндө эң биринчи ушундай окуу жайды түптөгөн Фатима Аль-Фихри деген мусулман аял болгон деп сыймыктансак болот. Ал университет Аль-Каруин университетин түптөгөн. Ал жакта бир гана ислам дини эмес, ошо башка христиан, еврей студенттер да окуп, көптөгөн алардан илимпоздор чыккан. Ошо Ибн Аль-Араби биз билген чоң окумуштуулар да ошол университеттен бүтүрүп чыккан. Дагы бир айта кетсем, ошо Любна деген испандык аял, ошо мусулмандар башка өлкөлөр басып алып аткан кезде кул болуп алып келинген экен. Анан ошо исламды кабыл алып кулдуктан бошотулгандан кийин ошо илими бар экен. Абдурахман экинчи султан болуп турган кезде ошол библиотекада иштеп, ушундай өнүгүп өсүп отуруп, ошо султандын жардамчысы, советниги, кеңешчиси болгон макамга чейин жеткен экен. Көрүңүздөрбү, исламда кул аял келип падышанын кеңешчиси деген даражага чейин жетсе болот. Ошондуктан биз мындай чечим чыгарсак болот: аялдар албетте туура үйдө бала тарбиялаш керек, эң негизги миссиясы ошол. Бирок андан тышкары өзүнүн шыгына жараша, эгерде исламдын тарашына бир коомго салымын кошо алса, албетте аны ислам эч качан тоспойт, кайра ушул буга көмөк көрсөтөт. Аялдарды эч кандай чектөө жок. Түшүнүктүү, рахмат эжекелер, абдан жакшы мисалдарды келтирип кеттиңиздер. Мына биз көрүп тургандай, ислам эч качан аялдын негизи эле адамдын өнүгүшүнө бут тоспойт. Тескерисинче буга көмөк көрсөтүп, колдоп коштоп турат. Анткени исламда көптөгөн аят, хадистерибиз бар, илим алуу мусулман аялга да, эркекке да парз дегендей. Рахмат, чоң рахмат, абдан бир жакшы мисалдарды келтирип кеттиңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам.